Ovada London BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Трамп Индиянын импортуна артыкчылык берилген келишимден чыкты, бирок Дели буга кабатыр болгон жок. Венесуэланын оппозиция лидери өлкөнүн баш калаасы Каракаска келип, президент Мадурону бийликтен кетирүү аракетинде жүрүштөрдү уюштурууда. Бизди бирөө кытыгылаганда эмне үчүн күлкүбүз келет? Мунун себеби сиз ойлогондой болбошу мүмкүн. Президент Дональд Трамп соода согушунун дагы бир тилкесин ачты окшойт. АКШнын салыксыз аймагына келген бир нече миллиард долларды түзгөн Индия менен импорт келишимин токтотту. Трамп мырза 60 күндүн ичинде күчүнө кирчү бул кадам Индия АКШнын продукцияларына ири салыктарды киргизгендиги үчүн жооп болду деп айтты. Ошондой эле ал Түркия менен түзүлгөн эки тараптуу соода келишиминен да чыгарын билдирди. Бирок Индиянын соода палатасынын төрагасы Ануп Вадаван Индия буга жооп кылбасын айтып, Америкага болгон салыктарын ошол бойдон калтырарын билдирди. Эгер тактап айта турган болсок, анда биздин артыкчылыктуу системабыздын жалпы пайдасы 5,6 миллиард доллардык соодадан 190 миллион гана доллар болгон. Бул абсолюттук жана пайыздык көрсөткүчтү алып карасак, эки өлкө ортосундагы жалпы товар алмашуунун пайдасы өтө төмөн экенин көрсөтөт. Венесуэланын оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадурону бийликтен кетирүү аракетинде ушул ишемби күнү бүткүл өлкө бою нааразылык жүрүш орун аларын билдирди. Ал Түштүк Америка өлкөлөрүнүн колдоосун алды. Баш кала Каракаста эл алдына чыгып кайрылуу жасаган учурда венесуэлалыктардын баары көчөгө чыгат деп айтты. Хуан Гуайдо өлкөгө кайтып келери менен камалышы мүмкүн болчу. Бирок ал Венесуэлага эч тоскоолдуксуз кирип, тарапкерлерине кошулду. Жаш саясатчыны өлкөнүн эмдиги президенти катары көргөндөр үчүн анын өлкөгө кайтып келиши абдан маанилүү болчу. Гуайдону тарапкерлери жылуу тосуп алышты. Өзүн өлкөнүн утурумдук президенти деп жарыялаган саясатчы баш кала Каракаска келгенде колдоочуларынын маанайы оңолду. Алар баарыбызды коркутту. Анын ичинде мени камайм, өлтүрөм деп коркутушту. Бирок биз багынбайбыз. Биз күчтүүбүз. Биримдик бекемделип жатат. Гуайдонун кайтып келгени венесуэлалыктарга эргүү берди. Биз ойгондук. Анын буйругун күтүп жатабыз. Президент Мадуро болсо мурдагыдай эле өлкөдө кризис жок деген позициясын карманууда. Эс алууда жүргөн өлкө лидери Венесуэланын туризм боюнча мүмкүнчүлүгү тууралуу сөз кылды. Мадуро Хуан Гуайдонун кадамдарын мыйзамсыз деп атап, оппозиция төңкөрүш уюштурууга аракеттенип жатат деп кошумчалаган. Ага карабастан Гуайдону камакка алуу нааразылык акцияларды күчөтүшү мүмкүн. АКШнын президенти Трамп жана башка лидерлер Гуайдону ачык эле колдоп чыгышкан. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон болсо, Гуайдонун өмүрүнө коркунуч жаралса, Вашингтон катаал жооп кайтарат деп эскерткен. Эми Гуайдо эч тоскоолдуксуз Венесуэлага кайтып келгенден кийин окуя кайсы багытка өнүгөт деген суроо жаралууда. Венесуэланын оппозиция лидеринин өлкөгө кайтып келиши тууралуу жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндөн башка кабарларынын тизмеги. Токионун соту 3 айдан бери камакта жаткан бизнесмен Карлос Госсунду күрөөгө чыгарууга уруксат берди. Renault, Nissan, Mitsubishi унааларын чыгарган компаниясынын мурдагы башчысы финансылык көз боемочулук кылды деген айып менен ноябрь айында кармалган. Ал айыптарды четке кагууда. Бейжинде Кытай парламентинин жыл сайын орун алган улуттук конгресс жыйыны башталды. Премьер-министр Ли Кекян өлкөнүн экономикалык өсүшү бул жылы басаңдашы мүмкүн деп билдирген. Ошону менен бирге ал чет өлкөлүк инвесторлордун Кытайга оңой кирүүсүнө шарттар түзүлөөрүн билдирди.
Hillary Clinton 2020-жылы AQS'нын президенттигине талапкерлигин койбосун билдирип, Trumpка каршы дагы бир жолу ат салышат деген имиштерге чекит койду. 2016-жылы демократтар тарабынан койгон талапкер Клинтон AQS'нын биринчи аял президенти болот деп күтүлгөн. Натыйжада элди таң калтырып Дональд Трамп утуп чыккан. Клинтон жергиликтүү телеканалга берген маегинде өзү туура көргөн нерселер үчүн күрөшүн уланта берерин билдирди. Британияда ВИЧ илдетине чалдыккан бейтап рак оорусуна каршы дарыларды ичип, ВИЧ оорусунун белгилеринен толугу менен арылды. Дарыгерлердин айтымында бейтапка мындан 3 жыл мурун донорлук клеткалар берилип, бейтаптын анализдеринде соңку 18 айдан бери ВИЧ илдетинин белгилери көрүнбөй калган. Мындай окуя экинчи жолу катталып жатканы менен окумуштуулар азыр тыянак чыгаруу өтө эрте деп билдирди. Горамар аралы жоголуп кетүү коркунучунда турат. Окумуштуулар глобалдык жылуулуктун кесепети катары дүйнө жүзү боюнча деңиз жана дарыялардын деңгээли көтөрүлүп жатканы тууралуу эскертүүдө. Горамар аралы жакын арада толугу менен суу алдында калышы мүмкүн. Девина Гуптанын баяны. Туш тараптан акырындык менен суу каптап келүүдө. Бул жерде жашоону мурдагыдай уланта берүү оор болуп баратат. 43 жаштагы Шейх Джавид Али климат өзгөрүүсүнүн кесепеттеринен качуу мүмкүн болбой баратканын айтты. Ал Индиянын чыгышындагы Горамар аралында жашаган акыркы тургундардын бири болуп калышы мүмкүн. Суу ташкын көп боло баштады. Суунун деңгээли көтөрүлүп жатат. Менин чарбачылык кылып иштеткен жерим суу алдында калды. Эми балык улоо менен жан багып калдым. Соңку 20 жылдын ичинде аралдын дээрлик теңи суу алдында калып, болгону 4,5 чарчы километр жер кургак бойдон турат. Окумуштуулардын айтымында, глобалдык жылуулуктун айынан Гималай аймагындагы муз ээрип жатат. Ошол мөңгүлөрдөн аккан суу Бенгал кысыгына келип коюлууда. Бул өтө кабатыр кылган көрүнүш. Болгону 3 ай мурун бул жерде 5 үй бүлөдөн турган конуш бар болчу. Азыр бул бактан башка эч нерсе жок. Бактын бийиктиги 2 кабат үйдөй деп жергиликтүүлөр айтты. Бул суунун канчалык тез агып келип жаткандыгынан кабар берет. Тургундардын бул маселе менен алпурушууга алы жетпейт. Рам Кришна Дас бир учурда колунда бар дыйкан болгон. Дарыянын суусу менен дыйканчылыгын жүргүзүп келген болсо, эми ал ошол дарыянын айынан жапа чегип жатат. Тоодун суу көп аккан сайын суу менен кошо көп ылай дагы келүүдө. Бул жерде эч нерсе кыла албай калдым. Кете алгандар кетип жатат. Аралдын тургундарынын теңинин көбү соңку 10 жылдын ичинде суу көйгөйүнө байланыштуу көчүп кетти. Артта калгандар үчүн, айрыкча жаштар үчүн бул өтө кейиштүү. Бул жерге мугалимдер келбейт. Мен келечекте доктор болгум келет. Бирок окуучу киши жок болсо кантип доктор болом? Шейх Кушобонун үйү суу ташкында урап калгандан кийин көчүп кеткен. Ал дарыянын аркы тарабында өкмөт тургузган утурумдук борбордо жашайт. Бирок ал бул жер менин үйүм эмес деп айтты. Бул жер менин туулуп өскөн жерим эмес. Менин өзүмдүн жерим башка. Азыр болсо жан багыш үчүн баш көтөрбөй иштейм. Жада калса бул лагерде да орун калбай баратат. Өкмөт жакын арада көйгөйдү чечүүсү керек. Болбосо аралда жашаган 5000 кишинин тагдыры суу менен жуулуп кетиши мүмкүн. Бизди кытыглаганда күлкүбүз келет. Ошол учурда күлкүлүү эч нерсе жок болсо деле күлөбүз. Көрсө бул адамдын коргонуу механизмдеринин бири экен. Бул кытыглаган же кол салган адамга багынып берүү белгиси. Өз жаныбызды сактап калуу ыкмасы катары адам баласы бирөө кытыглаганда күлүп жиберет деп болжошту окумуштуулар. Биз адистерден сурап көрдүк. Кытыгылуу адамга жагат же жакпайт. Же бир аз жагышы да, жакпашы да мүмкүн. Бул бир кызык кубулуш. Кытыгылууну сезүүнүн эки түрү болот. Мындай кытыгылуу бир аз кыжырга тийүүчү, книсмесис деп аталган түрү.
жана териңизди катуу кармалап тыгылууну гаргалесис деп аташат. Териңизге бир нерсе тийген учурда нервтин учу мээңизге электр сигналын жөнөтөт. Мээнин денеге бир нерсе тийгенин сезген жана жагымдуу таасир жараткан бөлүктөрү бар. Ошол эки бөлүгүнө тең бир учурда сигнал жеткенде биз күлүп жиберебиз. Бирок кытыгылуу дайыма эле жагымдуу боло бербейт. Айткандай, адам коркунуч алдында турганда бирөө кытыгылап жиберсе чочуп кетиши да мүмкүн. Бирөө кытыгыласа күлөбүз. Бул кызык көрүнүш. Бул душманга баш ийгендигибизди көрсөткөн жөнөкөй коргонуу механизми гана болушу мүмкүн. Анда эмне үчүн өзүбүздү кытыгылай албайбыз? Биз аны кыймыл аракетибизди көзөмөлдөгөн мээдеги кара куш менен байланыштырабыз. Мээ күтүлгөн жана күтүлбөгөн сезимдин ортосундагы айырманы билдире алат. Башкача айтканда, мээңиз эмне кылып жатканыңызды билип, ага карата жасаган акылдуу реакциясы. Кызыгы, шизофрения сыяктуу оорулар менен ооруган адамдар өздөрүн кытыгылай алышат. Себеби алардын мээси өздөрү кытыгылап жатканын билбейт. Айрым жаныбарлардын да кытыгысы бар. Мисалы, акуланын астыңкы эгинде кытыгы бар. Бирок каны кытыгыласа, бир аз кыжырданат. Ал эми шимпанзени, горилланы жана орангутанды катуу кармалап кытыгыласа болот. Бул коомдук байланыштын бир түрү же жаштарды кайеринде кытыгы бардыгын окутуп үйрөтүү ыкмасы болушу мүмкүн. Демек, кытыгыңыз бул жердеби? Бул жердеби? Же бул жердеби? Кандай болгон күндө да сизди кытыгылашканга караганда сиз башкаларды кытыгылаганыңыз дурус. Эми спорт жаңылыктары Чемпиондор лигасынан баштайлы. Боруссия Дортмунд Тоттенхэм менен ойнойт. Тоттенхэм буга чейинки оюндарда жеңип келатат. Реал Мадрид Европа титулун катары менен 4-чү жолу утуп алууга умтулууда. Реал өз таласында Ажаксты кабыл алат. Аталган клуб 1995-жылдан бери Ажакска каршы соңку 7 оюнда утуп келе жатат. Гарет Бейлдин агенти Реал Мадриттин көрмандары ишемби күнү орун алган Эл Классико оюнда Уэльстин оюнчуну шылдыңдаганы үчүн уялышы керек деп айтты. Реал Мадрид 15 жылдан бери биринчи жолу 3-чү оюнунда катары менен утулуп жатат. Оюндун 61-мүнөтүндө Гарет Бейл оюнга кирген. Гарет Бейл 85 миллион фунтка 2013-жылы Тоттенхэмден Реал Мадридке өткөн. Клуб андан бери 4 Чемпиондор лигасын жеңди. Тайгер Вудс мойнун оорук сунтуп алганына байланыштуу ушул аптада өтүүчү гольф туруна чыгууга чыкпай калды. 14 жолу жеңишти камсыздаган спортчу жараатынан улам дарыланып жаткан. Бирок ал Арнольд Палмер Invitational турнирине катышууга толук даяр эместигин билдирди. Вудс кийинки аптада өтүүчү чемпионатка катышууга үмүт артууда. Ал учурда дүйнөдө 12-чи орунду ээлеп турат. Ливерпулдун оюнчусу Алекс Окслейд-Чемберлен алган жараатынан улам дээрлик 1 жыл өткөн соң команданын 23 жашка чейинки футболчулары менен беттешке чыгышы мүмкүн. Англиянын курама командасынын жарым коргоочусу тизесинен алган жаракатына байланыштуу 2018-жылдын апрель айынан бери оюндарга катышпай келген. Ал өткөн айда негизги курам менен машыгууларын баштаган. Бирок анын качан беттештерге катышары ушул аптада белгилүү болот. Жаңылыктардын соңунда АКШнын Колорадо штатынан тартылган тасманы көрсөтө кетели. Тасмада кар көчкү унаалар жүргөн кан жолго чейин жетип, алдыдагы унаа толугу менен кар алдында калганы көрүү мүмкүн. Бул тасманы лыжа тээп келе жаткан атасы менен уулу тартып алган экен. Алар аман калганына ыраазы болуп турганын айтышты. Тилекке жараша эч ким жабыркаган жок. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог, макала жазып тартсаңыз, биз аларды көрөрмандар менен бөлүшөбүз. Саламатта калыңыздар.